Ошон үчүн мындай маселелер интернетке чыкканын мен колдоймун. Интернетке чыгып туруш керек ушундай нерселерчи. Караңгы болуп бартасың. Караңгылыкка тартып атасың элдерди шариятты. Мен айнып калганбыз. Көчөдөгү опера кызматкерлерине маалымат бербей койгон акысы бар, жарандар. Болбосун мен эмне Эки алып бересиз мисалы. Трюмками не ишин бар. Сен ишиңде мен ишим менен. Мындай Айтайын такы түшүнбөйт экен. Сен ишиң, мен ишиң менен сен ишиң деп атпайбы жанагы. Ал туура эмес да, коркутуп, давай бербесең азыр камап салам, күйөөңү антип берем, тигинтип берем, атаңы тигинтип берем деп туруп, эптеп максатка жетиш керек. Мисалы арак саткандарды тыюу салбайт. Эмнеге? Болсо улутту өлтүрүп атат. Эмнеге тыюу салынган жамаат деп койбойт? Арак саткандарды же сүткөрлөрдү эмнеге тыюу салган жамааттар? Эмнеге? Ачыктан ачык үй бүлө бузуп атпайбы мисалы үчүн да? Уруп атса, уруп коргоносуң да туурабы? Өлтүрүп атса, өлтүрүп коргоносуң дегендейчи. Анан жөн эле сөз менен сага зулумдук кылып атса, аны диктофонго жаздырасың, аны эртеси интернетке чыгарып салсаң болот. Мисалы үчүн ушундай. Керек болсо жана көзгө чажып, слезоточивый газ менен көзүн ачтырып салыш керек болсо же. Аламетинский райондун 10-чы бөлүмүнүн кызматкерлери келип, атайын бир кыздарды коркутуп, анан түшүнүк кат жаздыртып, мындай интернетке чыккан окуяны көрдүңүздөр да, ошого сиз укук коргоочу катары, мыйзамдарды билген инсан катары кандай баа берет элеңиз алардын кыймыл аракетине? Так, кыймыл аракетине мен кичине түшүнүгүм бар болгон үчүн мен ушундай түшүндүм, бул опер кызматкерлери деп түшүндүм. Алар бир кандайдыр бир тапшырма менен келишкен, тергөөчү же тапшырма берген же өздөрүнүн мындай ыктыяры менен келген дагы соттон тыюу салынган жамааттын мүчөсүбү деген ойдо келген болушу мүмкүн да. Же ошого мындай жабыштырам деген бир кандайдыр бир ушундай бир иш немелер болгон окшойт, максаттар деп койдум да. Жанагы эми сен ошондон соң дагы ушинтип түшүнүк кат жаз деп түшүнүк катты ушундай жазасың деп таңгылып атканына караганда, демек ошо тыюу салынган жамаатка жабыштыргысы келгендей ошондой сезилди да. Андай болбосо, анда өзүнүн ыктыяры менен жазылат. Любой түшүнүк кат, сурак өзүнүн каалоосу менен гана жазылат да. Мажбурлаганда демек ошол опер кызматкерлери же тергөөчүлөр кылмыш беренесине туралап, ылайыктап түшүнүк кат жаздырганда гана ошондой болот да. Ушундай жазасың депчи. Негизи мажбурланбайт да. Мажбурлана турган болсо аларга кандай чара көрүлүш керек болот эле? Неме үстүнөн арыз жазылыш керек. Биринчиден ушу ички иштер министрлигине сөзсүз арыз жазылыш керек. Алар ички иликтөө кызматы бар, ошолор жана кызматтык милдеттерин аша чапкан жерлер барбы, болгон эмеспи, эмне үчүн барган, кандай барган, алар иликтөө жүргүзөт да, анан чара көрүшөт. Бирок иш жүзүндө көбүнчө чара көргөндөрүн жарыялашпайт да, эмнегедир. Бизде мынагы ички иштер министрлигинин жана пресс-служба кызматы коомдогу кандай бир түшүнбөстүктөр жаралат го, резонанс жаралганда кем байкаймын, пресс-служба кызматы коомдун жана нааразы болгон түшүнбөстүктөрүнө эч бир жооп катары бул жанагы кечээ күнү видеого чыккан ушундай окуя боюнча биз иликтөө жүргүздүк. Анан иликтөөнүн жүрүшүнө төмөндөгөндө аныкталды. Баланча кызматкерге эскертүү берилди. Баланча кызматкердин күнөөсү эч кандай жокчугуна байланыштуу эч кандай чара көрүлгөн жок. Могу маалыматтар жалган болуп чыкты, могу маалыматтар чын болуп чыкты деп мындай элге эч ачыктабайт да. Тоготпогондой мамиле кылат. Тоготпогондой мамиле деп койсо деле болот. Анан бул кемчилдик, мүчүлүштүк. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында сөзсүз түрдө аякта ар бир полиция кызматкери жанында өзүнүн камерасы менен болот, сөзсүз түрдө камерасы менен бир адамды өлтүрүп койгон учурлар көп болот, өлтүрүп койгон же жарадар кылып койгон же бир башка же уруп салган учурлар болот. Сөзсүз түрдө иликтөө жүргүзүлөт. Иликтөө жүргүзгөндө полиция кызматкерлери кызматтан убактылуу четтетилет. Мамлекеттин эсебинен отпускка чыгат дагы. Иликтөө жүргөндө четтетилет. Анан иликтөөнүн жыйынтыгы менен сөзсүз пресс-конференция берет. Баланча жерде, баланча милиция, баланчаны уруп койгондугуна боюнча төмөн иликтөө жүргүзүлдү. Биздин кызматкер өзүнүн милдеттерин так аткарды, же болбосо ошол жерде ал аша чапты, ал иштен кетти, же болбосо камалды, же болбосо эч кандай чара көрүлбөдү деп туруп сөзсүз пресс-конференция болот. Ошол жерде шериф деп коет, бир райондун милиция жетекчиси кызматкерлери менен сөзсүз элдин астында отчет берет. Эл менен эсептешет да. Бизде ошондой жок да, анан калып кетет да, анан элдер түшүнбөгөн боюнча калып кете берет. Үйгө келип алып эле бул жерде сурак болуп атат, тиги болуп атат, бул болуп атат деп эле кыздарды коркутуп органдагылардын кыймыл аракетин көрдүңүз да видеодончу. Негизи сурак кылуу любой жерде, каалаган учурда, каалаган саатта боло бериши мүмкүн беле? Жок, сурак бир гана тергөөчү сурак кыла алат. Бир окуя боюнча да.
бир маалымат боюнча баланча жерде бир нерсе болуптур же бир нерсе кылыптыр дегенде ошо маалымат боюнча атайын өндүрүш ачылат. Өндүрүш мындай кылмыш иш делосу ачылат дагы, катталат. Анан баланчаны чакырыңыздар, баланча аялын чакыргыла, баланчаны чакыргыла, тергөөчү жана опер кызматкерлерине тапшырма берет да. Сен баланчаны алып кел. Эми тергөөчү көбүнчө кабинетте иш кылат дагы, анан кагаз менен иш кылат дагы. Анан көчөдөгү иштерин табып келүү, алып келүү, жеткирүү, анан издөө, качып жүргөн болсо издөө, аңдуу деген маселелерди оперлер кызматкерлери. Алар көбүнчө мындай гражданский формада жүрөт, анан жашырын жүрөт, анан көп аны тааныбайт да. Кепка-сепка кийип жүрө беришет. Алардын иши алып келиш, жеткириш да. Анан көчөдөгү опер кызматкерлерине маалымат бербей койгон акысы бар, жарандар. Ал эми суракты бир гана тергөөнүн астында тергөөчүнүн кабинетинде гана суракка берилет, анда дагы укуктар түшүндүрүлөт да. Сизди күбө катары сурап жатам, төмөнкү маселе боюнча сурап жатамын. Сиздин укуктарды түшүндүрүп атайт. Укуктардын ичинде күбө катары көрсөтмө берүүгө милдеттүү, көрсөтмө берүүдөн баш тартууга укуктуу эмес да. Бир гана өзүнө каршы же бала чакасына, ата энесине, күйөөсүнө, жакындарына каршы, чогуу жашаган жакындарына каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан акысы бар. Ал конституцияда жазылган да. Мисалы тергөөчү анда тергөөчтөр өзүнүн мойнуна алганына таянып эле иш козгоп камакка берет да. Ошон үчүн тергөөчү өзү далилдеш керек. Мисалы тиги кылмышкер өзүнүн кылмышкер экенин билип турат дагы, мен кылдым деп, мен урдум, мен өлтүрдүм деп айтпай койгон акысы бар да. Мен өзүмө каршы көрсөтмө бере албайм депчи. Себеби туура эмес, өзүнүн аракеттерин туура эмес айтып коюшу мүмкүн, же болбосо мындай. Анан тигилер өзүнүн көрсөтмөсүн өзүнө каршы пайдаланып коюшу мүмкүн. Ошол ал жерде тергөөчү өзү башкача бир жолдор менен иликтеш керек. Анча мисалы элестетели, бардык эле мыйзамдар идеалдуу эмес да. Мисалы үчүн сот тыюу салынган болсо эле ал бир жамаат деп биле албайбыз да, туурабы? Мисалы жапшакчынакай мисалы арак саткандар тыюу салбайт. Эмнеге? Болсо улутту өлтүрүп атат. Эмнеге тыюу салынган жамаат деп койбойт? Арак саткандарды же сүткөрлөрдү эмнеге тыюу салган жамааттар? Эмнеге? Ачыктан ачык үй бүлө бузуп атпайбы мисалы үчүн да? Эми кээ бир учурларда соттор бир саясий бир башкача эксперттердин катасы менен деле кээ бир жамааттар тыюу салып коюшу мүмкүн да. Ал адам. Демек, ак адам деле камалып кетиши мүмкүн туура эмес мыйзамдардан, соттун туура эмес чечиминен. Демек, ошондой жактан көз карай турган болсок, мисалы шарият жактан караганда же адамгерчилик жактан караганда сенин 40 күндүк даватка чыкканың кылмыш эмес, бирок бир туура эмес мыйзамдар, туура эмес бир начальник милиция же соттун туура эмес аракеттери, адилетсиз чечимдердин негизинен мыйзамсыз деп таанылып калды дагы. Демек, сен Кудайдын астында сен өзүң ак экенин билесиң, элдерге зыян тийбедиң эч кимге. Демек, сен ошол жерде сага конституция жол берип атат да. Сен өзүңө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартсаң болот. Урматтуу тергөөчү, мен ушул көрсөтмөм өзүмө каршы деп мен билем дагы. Ушул жерде мен өзүмө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартам деп айтат, ачык эле. Себеби бизде мыйзамдар жазылган да, адамдын жеке күнөөсүн мойнуна алган үчүн гана соттолууга жатпайт деп жазылат да. Бизде көбүнчө кылдым деп түшүнүккө чыкса эле сот баары прокуратура ошо кылган мойнуна алса эле, анан калган биякта далилдери күбөлөрдү окшоштуруп бияктан жабыштырып коюп анан камалып кетишти мүмкүн да. Маалымат топтоштон, далил топтон зеригеттен ушинтип эле мойнуна алды деп эле анан тиги коркуп эле мойнуна алып коюшу мүмкүн, же түшүнбөй эле мойнуна алып коюшу мүмкүн, же пастава болуп коюшу мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ошого өзүнө каршы же жакын адамдарына каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартууга акысы бар. Буну тергөөчүлөр, оперлер айтпашы деле мүмкүн. Мисалы Америкада айтат да, сиз азыр унчук болгон акыңыз бар Америкада. Аяктан демократия бир кандайдыр деңгээлде бар го. Сиз азыр эмне деп сүйлөсөңүз, ошол сүйлөгөнүңүздү өзүңө каршы колдоно алабыз деп айтышы мүмкүн да. Колдонушу мүмкүн, ошон үчүн унчукпаңыз дейт да. Алдын ала дейт. Бизде болсо коркутуп, давай бербесең азыр камап салам, күйөөңү антирем, тигинтирем, атаңды тигинтирем деп туруп, эптеп максатка жетиш керек. Кандай максат экенин билбейбиз, балким мисалы сындырыш керекпи, же камаш керекпи, же эптеп результат кылыш керекпи. Мисалы үчүн бул жылда биз мынча чач узундарды камадык, же мынча хизиптер камадык, же мынча игилди камат деп отчет результат кылыш керекпи, билбейм анча. Ошондой максаттар болушу мүмкүн деген келдик да. Ошондой. Бир документин көрсөтпөсө, же сурак кылуу боюнча кагазын көрсөтпөсө, анан келип алып ушинтип коркутуп, үркүтүп адамдын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жараткан болсо, ошол коркутулуп аткан адам тарабынан кандай чаралар көргөнгө укуктуу милдет? Биринчиден ошол бирөөнүн үйүнө басырып кириш үчүн атайын соттун кагазы керек. Тинтүү үчүн, тинтүү деп коет, орусча обыск. Мисалы маалымат келет да, бирөөнүн үйүндө наша бар экен, же бирөөнүн үйүндө тыюу салынган хизбуттардын бир материалы, же болсо дагы бир мисалы кандай тыюу салынган материалдар болсо, китептер, гезиттер, дисктер, маалымат келсе,
Анан сотко айтат тергөөчтөр ушундай бирөөнүн үйүндө ушундай маалымат келди, үйүндө диск бар экен, наркотика бар экен, курал бар экен деп, анан сот ошол маалыматтарды карап туруп, анан сот уруксат берет да. Ошо баланча үйүндө баланчанын көчөсүндө үйүн тинтүүгө уруксат бересиң деп ушундай берет. Анан ошо СМНын кызматкерлери болобу, ички иштер министринин кызматкерлери болобу, прокуратуранын болобу, ошол жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошону тинтип, үйүн тинтей алат. Ошол өздөрү билиш керек эмнени издеп атканын. Анан эми издеп көрө береличи, бир нерсе чыгып калар эмес да. Конкретный бир нерсени издеп, бир нерсени күмөн кылып барат да. Бул мисалы тыюу салынган уюмдун мүчөсү. Демек үйүндө ок, дарылар, нерселер чыгышы мүмкүн, жандай материалдар чыгышы мүмкүн деген конкретный бир нерсени күмөн кылып барат да. Божомолдоо эле неме кылбайт. Соттун сөзсүз немеси болуш керек, кагаз болуш керек, акт болуш керек, сөз түрдө. Анан тинтүү бул бир маселе, анан тинтүү учурунда бир текшере турган, мисалы порошоктор же бир материалдар, же телефондор, бир нерсени текшере турган бир буюмдарды ала турган болсо, аны уже выемка деп коет, жанда выемка деп коет, алуу деп коет да, выемка. Ошол үйдөн, же болсо жеке адам чөнтөгүнөн ошону алып, биз муну экспертиза жүргүзгөнү, текшергени алып кетебиз деп туруп, сөз түрдө эмне алып кеткен актка түзөт, сөз түрдө көрсөтөт. Так, баланчанын үйүндө биз мындай китеп жазылышы мынча баракта, түсү мындай китеп бир даана алып кеттик. Диск бар экен, мындай диск алып кеттик. Мындай курал бар экен, мындай бар экен, порошок бар экен, телефон алып кеттик, маркасы мындай, баланчаныкы деп туруп, ошонун бүт баарын сөз түрдө, кагаз түрүндө көрсөтүш керек, сөз түрдө. Эми азыркы күндө бирок ошо кызматкерлер камерага тартып калышты азырчы, азыркы күндө камерага тартып калышты. Анан ар бир кызматкерди мындай эми көрүп турган жакшы да, бирөө тыштап койбош үчүн байкап турган жакшы да. Анан төртөөсү биякта, бирөөсү наракта жүрүксө, анда ошондой ыктымалдуулук бар да, адамдар көрүп туруш керек, күбөлөрчү. Күбөлөр көп болуш керек. Анан эми ошондой да кантип эми азыр бизде мындай да, кылмышкер бир гана көчөдө эмес, кылмышкер, формачан кылмышкерлер деле бар да, алар эмне кылмыш кылышы мүмкүн, подстава кылышы мүмкүн, кызматтык абалынан пайдаланып, мисалы үчүн да, бир нерсе таштап коюшу мүмкүн, урдап коюшу мүмкүн, коркутушу мүмкүн, үркүтүшү мүмкүн, пара талап кылышы мүмкүн, зороттоп деле коюшу мүмкүн да, мисалы үчүн, кыздар зороттоп бир нерсе болуп өлөтпөй, жана бурлай сурлай деген кыздарчы, мисалы үчүн да. Ал деле адам. Демек, ал кылмыш бүткөндөн кийин аны далилдеш өтө кыйын да. Тем более жана мисалы кызматкерлер бири-биринин кызматкерлерин жаап жашырып коюшу мүмкүн, мисалы жаап жашырбай эле коюшу мүмкүн. Эми ошон үчүн ошол мезгилде диктофон, видео тартып алыш керек да. Өзүнүн кийин далил катары колдонуу максатындачы. Так ушу жана үйүңө бастырып кирет го, камерага тартып эле диктофондорго жаштырып, жашыруун ачык деле тартып сактап калыш керек. Кокустан эртең бурмаланып, туура эмес сөздөр болуп кетсе, эртеси күнү ошону колдонуп, ошону тиркеп туруп прокуратурага, ички иштер министрлигине ошол дисктер тиркеп арыз жазганы далил болот да. Ал коргоонун бир гана ушул чарасы. Эми бул жана эмнеден коргонуу? Бул жанагындай курдоматтан коргонуу, же болбосо жанагы далил кылуу максатында коргонуу, ошол укугун коргонуу максатында. Ал эми физикалык түрдө неме кылсаң да, физика менен коргоносуң да. Уруп атса, уруп коргоносуң да, туурабы? Өлтүрүп атса, өлтүрүп коргоносуң дегендечи. Анан жөн эле сөз менен сага зулумдук кылып атса, аны диктофонго жаздырасың, аны эртеси интернетке чыгарып салсаң болот, мисалы үчүн ушундай коркутуп атат депчи. Кандай болсо ошондой тете болуш керек да. Керек болсо жана көзгө чажып, слезоточивый газ менен көзүн ачтырып салыш керек болсочу. Эми мындай бизде көбүнчө кылмышкерлер, көчөдөгү кылмышкерлер бар го, мисалы көчөдө жарандар кылмышкер, анан ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин арасында да кылмышкерлер бар да. Формасына таянып алып, бир иштерди, кылмыштарды кылышат да. Ар кандай кылмыштар кылышы мүмкүн, мисалы бурмалап, сурмалап, документтер жасалмалап, анан түшүнүк каттарды бир нерсе кылып жазып, коркутуп дегендечи. Булар кылмышкерлер ачык айкындуулуктан коркот да. Алардын корккон нерсеси ачык айкындуулук. Ушул кылып аткан кылмышым эртеси билинип калбасын, элге жарыяланып кетпесин, начальник билип калбасын, прокуратура билип калбасын, эл билип калбасын, дүйнө жүзү билип калбасын деп алар бир гана ошондон коркот. Ачык айкындуулуктан. А негизи өзүнүн ишин так билген, честный иштеген адам ар бир аракетин өзү тартат да. Тиги тарта бер бемарал деп, өзүнүн ишин билген, грамотный адам тарта бер каалаганча деп коркпойт. Демек, ошол ачык айкындуулук кантип биз 4 эле адам болду же 2 кыз болдук. Кантип ачык айкындуулук кылабыз? Эртеси алар кыздар айтса эч ким ишенбейт. Кантип ачык айкындуулук ушу жанагы диктофон, видео. Ачык айкындуулук. Өзүң ишиң мыйзамдуу, мыйзамсыз. Мен демек диктофонго жазам, видеого тартам. Сен ишиңе ишенесиң да, мыйзамга ишенесиңби? Демек видеого тартам. Капа болбойсуң, туруп сүйлөп туруп. Эч коркпош керек. Диктофон, видео сөз түрдө бир эле эмес. Кээде бир жанагы
адепсиз кызматкерлер бар, жана диктофон эмне жасырып атасың деп телефонун жулуп алышы мүмкүн да. Эгер бирөө телефонуң жөн эле жулуп, колуңан жулуп эле телефонуңду салып алса, чөнтөгүнө салып алып кетип калса, ачык айкын бул мыйзам бузуу болуп саналат дагы. Сөз үстүнөн арыз жазыш керек. Бул телефон тартып алган болот да, бул жанагы мыйзам милиция кызматкери тарабынан бул ачык айкын мыйзам бузуу да, кызматкердинчи. Сөз үстүнөн арызданыш керек. Телефонду мындай тартып алды дегенде элечи. Көчөдө бирөө уру телефон тартып алса, ал камалат дагы эмне милиция тартып алса камалбай турабы? Камалыш керек. Эмнеге анан антип эле мынтип эле деп эле албадым деп деле коюш мүмкүн, мисалы үчүн. Бизде тажрыйбада болгон бир ушундай жанагы бир милиция менен бир ишке талашып кеткенде, анан камера тартып атканда ишкер. Анан жана сен жанагы милициядагы мынтип немен ишкер ременнен кармаганда сен антирем мынтирем деп туруп анан жанагы милиция кызматкери телефон алып туруп сындырып жүргөн мынча депчи. 18 миң сом телефон эле, ал анда кымбат телефон эле. Биз бирок камерага түшүп калган эле. Биз үстүнөн арыз жазганда кечирим сурап 18 миң сом төлөп берген да. Төлөп берген, телефон сындырган. Интернетке чыгарып жүрсөк болот эле, мисалы үчүн мен арыз жазгам да, интернетке чыгарбайбыз депчи. Булар азыркы күндө элдин астында абийибиз төгө албайлы деп кичине интернет тияк блогерлерден кичине коркуп калышты да. Ошон үчүн мындай маселелер интернетке чыкканын мен колдоймун. Интернетке чыгып туруш керек ушундай нерселерчи. Чыгып туруш керек дагы. Эч кимге айтпайм, өзүм билем деген нерсе болбойт. Сен ишиң, мен ишим менен сен ишиң деп атпайбы жанагы. Ал туура эмес да, мен ишим менен сен ишиң деген жок айдачы. Мамлекеттик иш, урматтуу эже, түшүнүп атам, сиз эжеси болосуз, чогуу иштейсиз. Кыздарды биз ушул жерде машинада эле сурайбыз, үй алып кетпейбиз. Биз опер кызматкерибиз, мына күбөлүгүм дагы 4-нчү жолу көрсөтүп атам сизге. Мен укугум ушундай, мен азыр бир маалымат сурайм. Бирок каласа бербеген акысы бар, маалымат бербеген акысы бар. Каласа берет, ыктыярдуу. Карындашым, каласаң бербе, мен сени мажбурлабайм. Жок, даже атасы кылмышкер болгон чакта дагы атасына каршы көрсөтмө берүүдөн баш тарткан акысы бар да. Адам өлтүрүп койгон чакта дагы эми жана жакын адам эми туура көрсөтмө бере албайт да, эми жандай камитип жаапыртып коюшу мүмкүн же башкача сезим калтырышы мүмкүн. Ошо анан негизи көрсөтмөгө таянылбайт да. Көрсөтмө бул мындай далилдердин бир түрү да. Башкача түрлөрү деле көп да. Ал өзүнү көрсөтмө күнөөсүн мойнуна алган үчүн гана адамдар камалбайт, ал мыйзамда жазылган. Күнөөсүн мойнуна мен ушундай хизбут тахриримин десе эле камалбайт ал. Ошо мүчөдөнбү? Өздөрү далилдеш керек дейм. Далилдеш керек, ошо жаматтанбы, ошо каттап жүргөнбү, мындай мен хизбутмун десе эле камалып кетпейт да. Же якынчымын, чачуузумун депчи. Ошол.